Баткендин Зарташ айылы Кожешкен дарыясынан боюнда жайгашкандыктан күрүч өстүрүүгө ыңгайлуу. Башкача айтканда суга суусу мол. Мындан улам жергиликтүүлөр арыктан аккан сууну дыйканчылыкка, мал жандыктарына жана ичүүгө да пайдаланып келишет. Бирок калктын саны өскөндүгүнө байланыштуу суу булганып, ден соолукка терс таасири тие баштаптыр. Айрыкча Кошуна айылдын тургундары таштандыларын сууга агызышат экен. Чоң Кара деген айыл бар. Мына ушул айылдын элдери малдарын алып келип суугарышат. Анан ошо айылдын мусорлору агып келет, таштандылары. Агып келип, ошо сууну булгайт да. Анан кийин азыр күз мезгили, мына ошо күз мезгилинде жалбырактар түшүп, сууна өтө булгап атат. Бул ушу сууну кайнатпай балдарга бере албайбыз. Анын аркасынан сарык оорулары чыгат, ич оорулары чыгат. Таза суу көйгөйүн чечүү боюнча акыркы жылдары жергиликтүү тургундар ар кайсы тарапка кайрылышкан. Анын ичинде бейөкмөт уюмдарга да кайрылып, натыйжа болбой келет. Айыл башчысынын айтымында өткөн жылы өкмөттүк эмес уюмдардын колдоосу менен Кошуна айылга чейин таза суу түтүктөрү тартылып, бул айылга жетпей калган. Таза суу боюнча биз менде мурун иштеген айыл башчылар мезгилден бери кайрылуулар болуп келген. Мен дагы кайрылдык, баягы башка чет өлкөлүк уюмдар менен сүйлөшүп ошо проект боюнча иштедик. Бирок былтыр Актурпак айылына тартылды. Бизге келгенде кезек кыш жылдын аягы болгонуна байланыштуу бүтпөй калган. Зарташ айылынан сырткары райондогу Төрткүл айыл аймагынын курамына кирген айылдардан Ак Өтөк айылында да таза суу маселеси курч. Буга чейин аталган айыл өкмөттүн 5 айылынын бирөөсү гана таза суу менен камсыз болгон болсо, өткөн жылы Актурпак жана Чоң Кара айылдарына жеткирилген. 2018 жылы долбоор аркылуу бардык айылдарга таза суу тартылат. Арыстын 2018ге, Кудай кааласа жаңы жылга ошо проекттери келген. Чоң Кара айылынын өзүнчө Зарташ, Ак Өтөк, Актурпактын бардыгы ошо таза суу боюнча проекттери бар экен, аны бизге айтышкан. 2 айылыбызда калды, Кудай кааласа ошо Зарташ менен Ак Өтөктү эмиги жылга ошо Арыс боюнча таза суу боюнча проекттер болсо, ошолорду эме кылып турабыз, ошолорду киргизип, ошо таза суу менен камсыз кылабыз. Баткен районунун аймагында таза суу көйгөйү курч айылдар көп. Бул маселелерди жергиликтүүлөр өз алдынча бейөкмөт уюмдардын атайын долбоорлору аркылуу гана чечпесе, бийлик тараптан алгылыктуу аракеттер болбой жатканын билдиришүүдө. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.